Эл үчүн өлкө башчыларынын айлакерлигин акылдуулукка алмаштырып алгандан өткөн эң чоң ката жок деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо мөңгү фондунун президенти, акын, коомдук ишмер Рүстөм Кабылбеков мырза болмокчу. Саламатсызбы, Рүстөм мырза? Жогоруда айткан ойго кандай карайсыз? Өлкө башчыларынын айлакерлигин акылдуулукка алмаштырып алгандан өткөн эл үчүн чоң ката жок деген. Эми мындайда мен түшүнүгүм мындайда бир жакшы кеп бар. Көп окугандык бул көзөмдүктүн белгиси эмес дейт да. Орустарда мындай бир кеп бар. Дураком легче дейт. Дураком можно одурачить, обмануть дейт. А если дурак начитан, за собой народ поведет и в тупик приведет дейт. Биз өтө академиктик даражага жеткен кишилерди көрдүк. Ушу элди туура эмес жолго жетелеп алып, мамлекетти таштап кетүүгө аргасыз болду. Туурабы? Туура. Анан бул мисалы үчүн мындай да бизге бүгүнкү күнү бир академик же болбосо Бакиевке окшогон өндүрүшчү же эсеп сотту жакшы билген бир эсепчи эмес, көзөм киши керек да. Баардык тармакты аңыздап көрө алган. Кыргыз элинин тарыхын жакшы билген киши керек. Кыргыз деген эл бул эмне деген эл? Мисалы үчүн биздики болсо эле Сингапур тигинтип кетпеди, анан тиги бул минтип кетпеди. Ар бир геополитикалык жактан караганда ар бир өрөөндүн, ар бир элдин өзүнүн бир геосаясий бир түшүнүктөрү, өздөрүнө тиешелүү бир салт санаасы, үрп адаты, өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы үчүн мына Сингапур дейт. Сингапурдун эли булар тартиби күчтүү эл, Кытайлар да. Буларда адамдык фактар ас эле турат, атып эле чыштайт, тарс атты бүттү. Баягы Сталин айткандай нет человека, нет проблем деп атпайбы. А кыргыз биз башка элбиз. Кыргыздын эмнеси бар? Кыргыздын 3 журту бар. Ата журт, тай журт, кайын журт деген. Бирөөнө тийсең, кыргыз чогулуп келет эртеси күнү. Сен эмнеге буга тийдиң деп. Демек, алардын немеси бизге, алардын кылган мамилеси бизге туура эмес, жат болуп көрүнөт экен да. Биз мындай да, баягы өлгөнчө жейт, анан камас эле көчөгө чыгабыз да, чыгарып койгула биздин баланы. Ал биздин бала деп. Биздин бала деп. Бул туура эмес мамилелерди ушуну ускан мен мисалы үчүн өкүнөм. Бир мисалы үчүн бир эрдик жаратып атса, шумдук кылып атса, сүйүнөт элек баардыгыбыз деп. Бирок ушул мисалы үчүн мына баягы билесиңерби, баягы революциядан кийин Топчубек Тургуналиев экология министерствосуна келип туруп, анан 20 кишини кызматтан чыгарды эле, 2000 киши чогулуп келип туруп, анын өзүн көчөгө сүйрөп чыгып коюшту да. Ошондуктан жана мыйзам деген эң биринчи башта туруш керек да. Кыргызда бир жакшы кеп бар. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп. Ошо тууганчыл болуп кетмей жерлерибиз бар да. Бул бизге ошо кылымдап, бир нече кылымдап бул калыптанган нерсе. Ошо биз 70 жыл болуп туруш, 70 жылдын ичинде биз ошону унута албаппыз да. Ошол бизди жанагы мисалы үчүн бизде интеллектуальный память деген күчтүү экен да. Манасыбызды Алмуздактан бери сүйрөп келип албадыкпы? 7 атабызды билебиз. Мен мисалы үчүн 32 атамды сүрөм да. Ушундай эл экенбиз да биз. Бирок ошонун бизге бир кандайдыр бир немелер тийип атат да. Тоскоолдуктар, залакасы тийип атат да. Ушу жанагындай. Койчан мындай бир күнөө бир айып кылган кишини жазалагандын ордуна биздин мындай жас болуптурчу мен бир жолу неметиптир деп кечире бермей жерибиз бар экен. Өтө бир ченеми жок айкөлдүгүбүз бар да. Айкөл болуш керек, кечиримдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек. Мунун баары жакшы. Бирок бул кылмышкерге карата ушул нерселер жасалбаса да. Мисалы үчүн мен ойлойм да, эгерде мен кылмыш кылган болсом, мен да отурушум керек. Мен бир тууганым кылмыш, ал да отуруш керек. Эч нерсе жок. Бул деген мыйзамга башыбыз керек да. Биз үчүн биринчи доктрина бул мыйзам болуш керек. Анан жана суроо айтып атпайсызбы тиги башыбызга келген кишилер акылдуулук эмес, амал менен деп. Вот ушундай эң жаман нерсе акылдуу кишилер келбейт болуп атпайбы? Көзөм кишилер келбей атат да. Акыл менен эмес, көзөмдүк менен. Мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларында карасаң, жана Танабай, Эдигей деген кишилер, булар кимдер? 4 класстык билими бар, бирок көзөм кишилер. Мындай бир планетардык немеде, диапазондо ой жүгүртө алган кишилер да.
Ошон үчүн бул кыргыздын башына келиш үчүн кыргыз элинин тарыхын, кыргыз элинин менталитетин өтө жакшы билген. Андан тышкары могул жалпы эле түрк элинин, андан тышкары дүйнөлүк тарыхты, ошол элдин басып өткөн жолун, ошол элдин менталитетин жакшы түшүнгөн киши керек. Сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мына сиз дагы айтып атасыз. Бизге акылдуу башчылар келип атат, бирок көсөм башчылар келбей атат. Көзөм болду. Демек, биз сөзүбүздүн башында кылган сөз туура эле окшойт да. Көп эле акылдуу көрүнгөн же акылдуу деп айтылган нерсе акыл эмес, бул айлакерлик болуп чыгып калып атат. Анан эгерде биз ошондой болсо, Рүстөм мырза, биз деген айтабыз го, биз Алмустактан бери келаткан, сиз экөөбүз бул көрсөтүүгө чейин да бирөөс сүйлөшкөнүбүздө сиз өзүңүз айттыңыз эле, Алмустак деген бул демек жанагы муз доорунан бери келаткан элбиз да. Муз менен кошо жылып, муз эриген сайын бул деген эме абдан көп убакыт. Байыркы эл экенибизди. Биз ошончолук байыркы эл болсок, биз ошончолук көсөм эл болсок, Манастай төгөнбөгөн казынабыз болсо, эмне үчүн биз айлакерликти акылдуулуктан айырмалай албай 25 жылдан бери адашып келатабыз? Эми бул деген мындай болду да, мындай экен да, тарыхтын өзүнүн өнүгүүсү мындай бир кылка өнүкпөйт экен да, тарых деген мындай болуп, мындай өнүгөт экен да, баягы бир өйдө бир төмөн түшүп турат экен да. Бир тоо чокусуна чыгып бир ылдый түшүп. Каганат болгон учурларыбыз болгон экен биз. Биз эми мындай экен да, биз жоокер эл экенбиз, жоокер. Анан ошо жоокердиктин ичинен да биз могул жана духовный эл деген сөз бул руху бийик эл экенбиз да биз. Мисалы үчүн бир элдин интеллектуалдык деңгээлин ошону поэзиясы менен, музыкасы менен текшерет экен да. Мисалы үчүн орус элин кармап турган ким бул? Столп. Бул Пушкин да. Пушкин. Мисалы үчүн дүйнөдө эң көп кимге эстелик коюптур? Пушкинге коюлуптур да. Пушкин бул кылыба. Мисалы үчүн мына чыгыш акындарын алсак деле ошондой да. Багы байыркы. Анан бизде мисалы үчүн карап турсаң, мисалы поэзияда да өзүнүн ичинде тармакташып кеткен жери бар. Лирика, анан ода, тиги деп мындай өзүнчө бир тармакташып кетет да поэзияда. Анан эпос да ошонун ичине кирет, эпос. Ошол эң жогорусунда эпос турат экен дагы, могу кичинекей төө көзүндөй болгон эл Манас эпосун жаратыптыр. Мисалы үчүн 1,5 миллиард эл индустардын Махабхараты 8 эсе кичинекей. Гомердин Илиадасы менен немесин Одиссейин алганда 32 эсе кичинекей. Анын үстүнө муну айтып алып келдик бул күнгө чейин. Озеки. Ооба. Ошондуктан биз мисалы үчүн өзүбүздүн ким экенибизди тааныбай жатабыз да, биз мисалы үчүн дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүүсүнүн авангардында тура турган элбиз. Негизи. Бизди просто 70 жылдын ичинде мисалы үчүн чоң мамлекет, кичинекей мамлекетти басып алган спирт завод салып коет экен да. Биздин элди ичирип таштаганда гений фондубуз талкалап алып, өзүбүзгө көңүл бурбай, өзүбүздү дүйнөгө жар сала албай атабыз да, Манасыбызды мактай албай атабыз да. Мисалы үчүн мен мына филармониянын астында Манас турат. Тетияка дагы бир Манасты койдук. Мына азыр мен ошолорду көргөндө мен мисалы үчүн кадимкидей айбагам, бизди билбейм, кайерде бир катуу таяк жеген элбизби, ошо эстеликтерге эле шаң бере албайбыз да. Ошо скульпторлорубуз да коркот да ошого шаң бергенден, тигилер эмне дейт деп. Орусча, Кытайлар эмне дейт, эмнеге мындай коюп алгансыңар деп айтат дейби, коркушат, коркок билишпиз да биз. Мисалы үчүн Москвадагы Манасыбызды көрсөң, мен арданам аны көргөндө. Да, мүмкүн коюп коюшкандыр. Бирок ошону көрүп, ошол жерден өткөн киши деле айтат, ушутур Манасы жана макташып аткан ушулбу дейт да. Оштогу Манасчы? Оштогу Манаста бир неме бар, кичине бир мындай Сөлөкөт көрүк бар да. Көрүк барбы? Мисалы үчүн жакында мен мындай такайыл ушу кейип жүрбөй бир сүйүнүч болду да мага. Жакында мен бир инилерим өзүнүн каражатына Стамбулга бир эстелик койду. Стамбулга ачылдыбы? Жакында эле. Темирлан Зарлык уулу деп. Ошол балага мен агай болуп кетем да бир. Анан ошонго сүйүндүм мен аябай ушундай териме батпай бир абадан шумдук болду. Буну менен мен эмнени айтайын деп атам да. Мисалы үчүн Атилланын айтканы бар экен. Биз Атилла жөнүндө көп айтат эмеспизби? Ошонун айтканы бар экен, бир баатыры бар, 1000 акылчысы бар эл болбойт.
Бир акылчысы бар, 1000 баатыры бар, эл болот. Ошол Темирландын жасаган иши ушу дагы бир шаң берип, бир баатыр жигиттер чыкса дейт экенсиң да. Адам жалаң эле нам менен ток эмес да, адамдын көкүрөгү ток болуш керек биринчи. Көкүрөк ачканда эң жаман ошол көкүрөк ачтан келип чыгат. Могу бизде болуп аткан нерсенин баары көкүрөк ач, курсак кулайга шүгүр бүгүн. Туура. Кийбеген кийимибиз жок. Анан ушул жерде ушуга кошумча эле айтып кетейин. Мисалы үчүн бул эл мындай да. Элди айыптап болбойт, элди айыптап болбойт. Кой аксагы менен миң дегендей эл жаманы менен эл. Элге эмне кылыш керек? Элге бир мындай бир жана идеологиянын тиги болуп атпайбы? Ошо элге керектүү нерсени берип, тезирээк элди байытыш керек азыр. Мисалы үчүн акылдын кедейдин акылы бытчыт болот. Биздин элдин акылы бытчыт болуп туруп атат. Эмне кедейлик бул. Эртең менен бирди айтып, түштөн кийин бирди айтып, кечинде бирди айтып, калпычыда болуп кетти элибиз. Чын моюнга алыш керек мунучу. Ошонун баарын кылыш үчүн мисалы биз эң ушундай бир ыраттуу жерде отурабыз да, байый турган элбиз биз. Саясат жүргүзүп, жакшы саясат, туура саясат жүргүзсөк, биз байый турган элбиз да. Кудай кааласа. Эртеңибиз бар элбиз биз. Бул басып өткөн жолду мыйзам ченемдүүлүк катары караш керек. Өтүп кеткенге кыжырлана берген да болбойт. Ошону көрмөкпүз. Көргүлүктү көрөсүң деген кыргызда бир кеп бар го. Ушу көргүлүк биз көрүп аткан нерселердин баары теңчи. Бирок бүгүнкү күндө эле кеч эмес, кандайдыр бир күч бириксе бириге албай атпайбызбы? Эмнеге биз бириктире албай атат. Коомдук ишмери уста бириге албай атабыз, жогору жакта эле бириге албай атат. Саясатчы жок болуп атат, саясат жок болуп атат. Бизде ким бар? Саясий интригандар менен саясий технологдор болуп эле тигини кызматтан алып, муну алмаштырып эле бир чабышып атабыз да. Анан баягы дүйнө элине баягы манасыбызды айтып, баягы бир артыкчылыгыбызды айтып, бир мартабыбызды айтып кыйкырганын ордуна бири-бирибизге кыйкырып алганбыз да. Бизде жаңылыштык жери бар ушу. Бири-бирибизге кыйкырышып алганбыз. Бири-бирибизди сыйлабай калганбыз биз. Кеп сөзсүз эле бай болуу, кедей болуу, же чоң болуу, кичинекей болуу эмес. Кеп мартабалуу болуу. Мартабабызды жоготуп атабыз да. Бири-бирибизди сыйлабай жатабыз. Могу жанагы мынакей аксакалдарыбыздын баарын аксакал кылып алдык. Бул туура эмес түшүнүк. Баары аксакал эмес. Аксакалдар бар, жакшынакай аксакалдар. Аксакалдарыбызды, мисалы үчүн мына биз мына аялдар коомун түздүм, Ала Тоо айымдар деген коомдук экологиялык кыймылын. Союз солдат суверенных республик СССР деп биз менен союз кезинде аскерде служба кылгандардын коомун ачтык. Жакында мынакей жаштардын бир өз ыктыяры менен демилгечил топ кыймыл түздүк. Таңкы шоокум, жаңы толкун деген могу жаштарды. Эми менин максатым могу аксакалдар институтун жандандырышыбыз керек дагы. Анан жалпы мындай бир сөзгө келишибиз керек. Дагы убактыбыз бар. Будан чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар элбиз биз. Мен азыр айтып аткан ойлоруңуздагы кээ бир сөздөргө толук кошулам да, себеби жанагы элдин көкүрөгү ачка деп атпайсызбы? Көкүрөк ачка бул абдан туура. Себеби кээде карап олтуруп ойлоносуң да, 18-19 жашка чыккан жашабай атып, өзүнүн энесин же болбосо боюнда бар келинди 20-25 жолу бычак менен сайганга күч берген эмне болгон? Көкүрөктүн ачкандыгы күч болду экен деп таң каласың. Азыр айтып атасыз, адам материалдык жыгылып калбаш үчүн, алын жоготпош үчүн тамак жегенде эле көкүрөктө жанагындай кара жин каптап калбаш үчүн көкүрөктү туура тамактандырганды билишибиз керек. Бул жагынан сиз абдан туура айтасыз, Эми мындай кылсак да, ирети менен ушул жерде мен да кошуп кетсем да, жанагы кошумча болсун да. Мисалы үчүн момундай экен да, көкүрөктүн жардылыгын могу жерден байкасак болот да, мына СССР кулады да, СССР кулады. Анан таратып бербедиби баарыбызга, малды таратып берди да. ооба. Ошондо баарыбыз эле байып кетсек болмок да. Тыйын кармаганын эле маданиятын билбейт экенбиз да, бул да маданият экен мисалы үчүн. Эми бирөө бул закон ченемдүү нерсе болчу да, 70 жыл ижибейбиз болгонбуз да, бизди даяр тамак жеп жүрүп анан ошондон анан кийин ошол кезде билесиң, 90-жылдары баягы кол малга кол тийип, тыйын жакка тийгенден кийин эл ошондо ичип кеткен. Ооба, бир койду бир бөтөлкө аракка алмаштырып ичип кеткен. Ошондо баягы ички тартип бар. Кишилер мындай болот экен да, мисалы үчүн көбүнчө могу чыгармачыл кишилер өтө маданияттуу, өтө билимдүү, бирок ички тартиби жок кишилер болот да. Мисалы Пушкин, Есенин, Высоцкий, Райкан, Медеин так эмес десек, баягы бул
баягы ошол бир коомдун рамкасына батпаган кишилер экен да, кишилер, булар туура, чыгып туура. кеткен кишилер да. Менимче бул туура. А так мындай кишилер болот экен да, ички тартиби бар кишилер болот экен да, ички тартиби бар. Ошолор мисалы үчүн сааттай иштеп, баарын кылып, мынакей буттарына туруп байып алды. Мисалы үчүн баардык эле байларды айыптай берген болбойт. Өз эмгеги менен байыгандар бар. Көзүн таап, иш кылып, тигиби кылып. Анан эң негизгиси бул мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз могу кыргыз элин идентификация жасашыбыз керек. Кыргыз мына Манасты айтабыз, бул биздики, бул биздин туу чокубуз. Бирок ал экөөбүз билгени менен ал казак билет, өзбек билет, бирок бул чет жактагылар үчүн бул эпикалык эле герой болуп калат да. Бул тарыхта жок, хронологический нерседе жок деп далилдеп коюшат да. А бизде ким бар? Мисалы үчүн азыр биздин балдар эмнени карашып атыр? Биздин балдар Кореянын, Кытайдын, Япондун тияк бияктын мультфильмдерин көрүшүп атат да. Туура. Биз бүгүнкү күнү мына президентке чейин кат киргиздик, бирок жооп ала элекпиз. Ушул бир жер бөлдүрүп, жана ким Амангелди Бекбалаев деген байке бар. Азыр Кыргыз Орус Славян университетинде гуманитарный факультеттин эмеси. Ооба. Деканы. Бул өзү лингвист, доктор немецкий филологии. Ооба. Германиядан неме кылганда, ошо киши 4 том жазды. Баламбер Хангунов, Улдин Хангунов, Атилла Хангунов деп 4 том. Ошонун негизинде кат киргизип, биз президенттен жер сурап атабыз дагы, Атилланын Айкелин ою боюнча. Анан мен жүгүрүп жүрөм, ошо Атилла жөнүндө мультфильм тарталык. Могу биздин балдар көрсүн, кимдин тукумдары, ошол 3-4 кылымда эле ошолордун чоң аталары барып, Европа тегиздиктеринде 80 жыл сурак кылган. 2 урун бирдей салык төлөгөн. Анан бизде эле баягы башкалардын эмесинен көрсөтсө эле чачтары өскөн, тиштери арсыйган, койдун терисин жаманган кылып көрсөтпөй, жок. Европа тегиздиктерине суусар тебетей кийген, сүлөөсүн жакалуу ичик кийген, шым кийген эл келген. Алар жака басып алуу үчүн келген эмес. Ушу бүгүнкү күндө климат өзгөргөндөн жайыт издеп бир топ эл көчүп келген ошол жака. Анан ошол жерде турмуш кылышкан. Көчмөн эл. Ооба. Сиз айтып аткан Амангелди мырза менен да биз ушул жерден маек кылдык эле. Ал киши ушул Атилла бабабыз жөнүндө абдан кызыктуу мындай маалыматтарды айтып берген. Ооба. Бул сөзүңүздө кажет жок. Мен жанагы оюмак айтсам да, биз мындай бир тизмектесек, сиз коомдук иштерден сырткары дагы биз азыр мөңгү жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бул өзүнчө бир чоң ой болуш керек деп ойлоп атам. Эгерде жерден жаракка кетсе, ал акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген бир жакшы айтылган сөз бар. Гамзатовдун айткан сөзү. Гамзатов, Расул Гамзатов. Грузин элинин белгилүү акын. Грузин эмес. Грузин. Даргин. Даргин. Мен грузин деп. Жок, ушул жаңылыш болуп калды. Даргин. Кандай болгондо да бизге ал улуттуу маанилүү эмес, айткан сөзү маанилүү деп ойлойм. Ошол кишинин айткан жакшы сөзү бар. Анан сиз акынсыз. Мен эми сиздин оюңузду билгим келет да, сиз жөнүндө мындай бир аз маалымат топтогонумда 90-жылдагы 90-91 жылда биздин биринчи өзбек-кыргыз кагылышуусу Ош тараптагы. Ошондо сиз жанагы элди бириктирүү комитети деп коебузбу, ошонун председатели. Ал мындай болгондо биз мындай кылсак да, мен азыр бүтүп койсом да, Рүстөм мырза. Сиз ошол убакытка кайрылсак да, ошондон бери биз жылсак, себеби сиз азыр жакшы сөз айттыңыз. Бир убакта эсиңизде болсо 91-жыл ошол жанагы койдун баарын таркатып, завод фабриканын баарын таркатып, талоонго алмаштырып, анан эл колуна түшкөн байлыкты ырыскын эмне кыларын билбей ичип кеткен убак. Ооба. Ошондо эсиңизде болсо, биздин Бишкектин көчөлөрүндө ошол эле азыр биздин улуттук баалоолугубуз деген Манастын төшөк дептери деген китептер чыгып кеткен. Бул биздин хроникабыз. Хроника, моюнга алабыз. Гезиттерибиз чыгып кеткен. Биз ошондо мына жан дүйнөбүздүн жардылыгы ошондо башталган. Мен ошолордон бери сиздин бир оюңузду уккум келип атат да, ошол 90-жылдан беркини мындай тизмектеп келсеңиз да, биздин эң биринчи жана өзүбүзчө мамлекет болгон. Ошого бир себеп болду да, кызык болду бул. Мен өзү Кыргыз улуттук университетинин ошо эконом факультетинде окудум, экономика факультети. Биздин университетте, улуттук университетте. Анан ошондо карап турсам, эмнегедир, мисалы үчүн мен 2 мугалимди көргөн кишимин да, мисалы үчүн
мурунку муундагы мугалимдер булардын да сүрдүү бир биз мисалы үчүн алардан немесинен эмес сыйлап сүрүүнөн коркчу элек да. Аурасы башкача. Алар келатканда шапканы алып тура калып, алардын да ыймандуу кандайдыр башкача кишилер эле да, мисалы үчүн. Анан экинчи агайлар болду, ушу бизден 5-6 жаш улуу агайлар келди ошол кезде. Ошолорду окуп калдык да, акыркы класстарды окуп калдык. Алар уже жаш жаңы окууду бүтүп келишти. Алар бизге ушул тиги тамеки тартканын, киного барганын, даже биз тамекиге жумшап, аракка жумшап, ушинтип анан кийин кандайдыр бир мугалим менен окуучунун ортосундагы субординация жоголду да. Даже менин эсимде биз класс жетекчиси сабаганыбыз эсимде да ошол айынан. Анан өксүк башталды. Ошол агайлар. Мисалы үчүн сабактан тышкаркы иштеген бар, ошону өткүзгөндү билбейт эле. Мисалы шок, КВНди шок деп коет да, шок өткүзгөндү, кереги чыгарган тиги бу класстан тышкаркы бир сабак өткөндү билбей, баягы негизги эле сабагын берип коет эле да. Анан карап турсам, эконом факт менен юрфакты алып чыксаса, бул университет бул пединститут болуп калат экен. Биздин университет. Анан ошол жерде ошо балдарды тарбиялаш керек, ошолорго сабактан тышкаркы бир немелерди өткүзгөндү, ар кандай мероприятияларды өткүзгөнгө үйрөтүү иретинде мен биринчи университетте маданий центр ачуу боюнча жүгүрдүм да. Бирок эмнегедир ошол убакта протекционизм күчтүүбү, тиги күчтүүбү кылып, эмне кылып мага бөгөт коюшуп аштырышпады. Анан ошондо мен аралаш куудулдар театрын ошон трагосатирический кылып, мен ошол убакта сахнада ыр окуйт элем. Поэзия менен алектенип жүргөн кезим эле да, поэзияны сүйгөн кезим эле. Анан ошону трагосатирический кылып, анан ошондо мен кетип атканда студенттер айтат да, экономиканы көтөрсөк маданият көтөрүлөт да дейт. Мен айтам, маданияты жок киши кантип экономиканы көтөрүлөт, маданияты жок болсо анын. Деп анан ошо ошко кеттим. Ошол союз кулагандан кийин ошого неме болду, мынакей маданиятыбыз жоктугунан мамлекетти талкалап туруп чыканакка чейин тыгып жеп албадык мамлекетти. Биздин бабалар чогулткан байлыкты бир нече киши бөлүп кетти да. Бул эл калкалдык. 5-6 эле киши бөлүп кетти. Бөлүп кетти. Анан жанагы боюнча анан Ошко бардым мен ошо менен. Мен тайтам айтчу экен, Ош бул касиеттүү жер, Ошко барган киши байыйт, дөөлөттүү болот деген сөзү бар экен. Анан ошол түштүм, бысмылла деп түштүм. Байын дейт да, ар кимдин оюнда бул мындай да, байлык бул кандай деп ойлосом, бул баягы ыңгайлуу экен да, колуңду узартат экен, тияка бияка барганга, жамандык жакшылыкка катышкан ыңгайлуу нерсе экен. Бирок бул деле мен үчүн өтө бир чоң маанилүү нерсе эмес да. Мен үчүн бул билбейм. Бул жердин чирик дүйнө да бул. Бирок жашоо үчүн керек экен да. Барып анан ошондо анан кийин мен баргандан кийин 10 күндөн кийин Ош окуясы башталып кетти. Ош окуясы башталып кетти. Анын баары быкычыксын айтып үчүн бул өзүнчө бир чоң тарых. Чоң тарых. Анан ошол жерде ошо 10 күндөн кийин бардым, 27 жаш бала экенмин, ошол азыр эстесем. Ошолдо ошо тутанган жерде ХБК деп коет, жана хлопчатобумажный неме деп. Фабрика деген бар болчу. Массиви бар ошол жерде. Ошол массивде ошол жерде тутанды да. Ошол жерде элдин атынан коргоо комитетинин төрагасы болуп вазифасы артты да. Жаш бала кезден. Анан ошондон кийин 17 күндөн элди жумушка чыгардык. Карасаң берде могу прослеживать этсе, могу нерсени байкаса болот да. Элдин ортосунда эч кандай неме жок. Эмне үчүн 17 күндөн кийин кайра элдешип кетти, жумушка чыгып кетти. Демек муну уюштурулган да, ушул уюштурган кишилер качып чыгып кетти. Же болбосо экинчи жагы бар, мунун көп жагы бар. Ошо жана мындай да, бул криминалдык дүйнөдө улут деген болбойт. Ошондо тетиги Анжан Коконун криминал дүйнөсү келип, Ош шаарын тоноп кетти деп түшүнсөк болот. Ош, мисалы үчүн, Өзбекстандык өзбектер, Кыргызстандык өзбектерге тамшанат да, Кыргызстандык өзбектер бай болот. Бирок ошолор тонолду, бирок кыргыз тоноп алгандай болуп көрүнүп калды да булчу. Ушундай бир нерселер болду. Могу жылы деле карабайсыңар, 2010-жылы деле сепаратисттер уюштурду, бирок элдешип кетти кайра эле. Канчалык биз тукурса деле болбой атыр да. Бирок мындан ары аны кылууга болбойт, себептен биз экономиканы артка сүйрөп иштеп атабыз да муну мененчи. Анан ошондон кийин эмне кылыш керек, кантип токтотуш керек деп ойлонуп отуруп, анан динибиз, тилибиз, дилибиз бир эл деп ислам маданияты деген ассоциация аштык. Ошондо дин аркылуу. Совет мамлекет кулады, баягы идеологиялык нишчалардын баары бошоду, бир нерсе керек, аны беришпеди, жок да.
идеология да жок, эчтеке жок. Ошол учурда туш тараптын баарынан анан кийин чөөлөрдөй болуп, анан кийин жанагы миссионерлер каптап келишпедиби бизди. Ооба. Баары каптап келди. Келишти, ар ким өзүнүкүн айтып атат. Кыргыздар баягы түндүк түштүк деп бөлүнүп турат элек, эми дин ичинен бөлүнө баштадык. Биринин ичинде ким бар? Баптист да бар, протестант да бар, мусулман да бар, атеист да бар. Христиан да бар. Туура. Түндүк түштүгүбүздөн тышкары. Анан кийин келип туруп, анан кийин мынакей партиялык жикке кеттик. Аябай бизди ушу аябай бөлүшүп, азыр бүгүнкү күнү биз абдан бири-бирибизге беттен алганга, арылдаганга, бири-бирибизди укпаганга, ата баланы укпаганга, бала атаны укпаганга, ушундай бир ашмалтай акыбалга алып келди да, ошонун баардыгы тең бүгүнкү күнү. Ошол убактагы башталган процесс бүгүн дагы. Бул тетиги Союз учурунда эле башталган болсо керек да. Хотя Союз кезинде атеисттердин убагында тартип бар болчу. Ошону айтам. Сөйтүп тетиги Москвага басуучусунда тартип бар болуп. Мыйзамдан коркчу. Коркчук. Азыр эчтекеден коркпой калбадык. Эчтекеден коркпойбуз. Кудайдан деле коркпойт болуш керек бул мындай. Эчтекеден коркпой. Өзүм билем. Өзүм билем деген сөз. Анан ошо менен анан кийин ислам маданиятын ачып, 2 жыл иштетип, ушундай чоң мероприятиялер жүргүзүп, элдин ортосунда бир жанагындай бир үгүттөө иштерин жүргүзүп, тигип кылдык. Анан түшүндүм, жок. Бул карапайым элге эмне керек экен? Завод, фабриканын баары жабылды. Биринчи эркектер челночтук кылып баштаган. Анан бирок эркектерди өлтүрүп баштабады, тамбырдан ыргытып жиберип, баягы Таалайбек Бектурганов ошолорду өлтүрдү, ушундай болуп, эркектер баягы Биз курсташ болчубуз. Ошо балдар өлдү, ушундай бир нерсе жүрдү дагы. Анан аялдар челночтук кылып башташты, сөйткөндө аялдар деген болуп паникер болот экен да, булар кол сала албайт экен, өлтүрүп жибере албайт экен дагы. Эркек коомдо, эркек жумушун жоготуу менен, табышкер катары коомдогу ордун жоготуп, аялдар уже табышкер болуп, бүгүн ким? Аял табат, аял кир жуат, аял тамак кылат, эркек байкуш ким? Забулдуга, телевизор көрөт, шахмат ойнойт, алсыздыгынан арсыздыгынан ичет, анан эркек коомдогу ордун жоготуп, бүгүнкү күнү ушул да психологический фактор турат да бизде. Баш ий албай атабыз, сөйткөндө биз баягы атабыз, апабыз, атабызга баш ийген заманды көрүп өскөн балдарбыз дагы, бүгүн эркектерди коргой турган коом түзүш керек болуп калды. Менимче бул өтө бул психологический нерсе, муну көп киши маани бербей жатат. Болгону менен да. Маани бербей атат да. Мисалы үчүн бизде андай эмес болчу да. Каерде болбосо эркек киши деген үстөмдүк кылчу. Мисалы үчүн биз паранда жаптырбадык, буларды сабадык, урушпай тигинтпей эле кыргыздын аялы ачык жүргөн. Бирок эмнегедир бул тышкы таасирлерде могу ар кайсы жактын маданиятын алабыз деп атып, эмне болдук? Бир ашмалтайга келдик да. Буга ошол убактагы богул жанагы айтып атпаймынбы, кичинекей мамлекеттер, чоң мамлекет базып алган спирт заводун салып коет экен деп, анан биздин элди ичирип таштагандагы ошонун да күйүүсүнөн чыга албай келдик көпкө чейин. Анан ошо менен отуруп анан эмне болду? Анан кийин мына газ жок экен, нефть жок экен. Эмне кылып бул элди кармап калсак болот? Деп анан мына кийин мөңгүлөрдү байлык катары тааныдым да. Байлык катары таанып, башы бир 10 жылдай мени жиндекен деп жүрүштү. Башы кетип калды байкуш баланын. Тиги Рахман Разыковтан сурайт экен да, Оштогулар, стадиондон көргөндөр. Баягы стадиондо сүйлөгөн бир таластык жигит бар эле го, кылычтай өткүр сүйлөгөн. Ошо кайда десе, ал тиги мөңгү сатып жүрөт десе, байкуш ошо балага көз тийип кетти, крышасы кетип калдыбы дешип, кадимки эле аяшат экен да меничи. Чын да. Ошондой эле нерсе болчу, мындай жөн түшүнгөн кишиге. Албеттүү киши болсо, күч бар, акыл бар. Бир тияка кирип бир чоң болуп иштегендин ордуна итке кереги жок, карды сатып жүрөт дешип, богул бир учурга чейин чын эле тоскоолдуктар болду. Мен келе атканда түшүнбөстүктөр. Тескери карап туруп калгандар болду. Жинди болуп кетти бул. Бирок сизди биздин урматтуу Айтматов биринчи болуп мындай болду, алда кызык. Чын кызык сакал. Эмне кылам да, тияка деле барам. Баары эч ким түшүнбөйт, үйдө тынчтык жок. Бир эле мен түшүнгөн бул апам болду да, апам. Апам бир жолу айтты мага, мен билем деди. Сен мага деди алтын тагып, тигүү кылып, алып эштеп, ажыга чейин алып барып келсең болот эле. Бирок мен кайрылмын анын баарына деди. Эгерде сен могу мөңгүңдү, анан могу ыр жазганыңды тыштасаң, анда сен менин ак сүтүмдү актаган жоксуң деди. Ушуну тыштаба деди. Өмүрүңдө мынакей ушул бар деди мунун этеги. Бир күнү бирөө түшүнөт муну деди. Тиякта жүрөм, биякта жүрөм, анан бир күнү эле телефон келиптир. Эмне болсом, алар неме салабыз деткен жана. Дом Адама деп
4 эшиги 4 жана 2 деп кылып салабыз деген бир группа жигиттер бар болчу. Энтузиастер. Анан ошолор менен Чыңгыз Төрөкулович ошолор менен иштеп жүрчү экен. Анан негедир баш тартып атат. Тиги Болот Шамшиевке айтып бизге сүйлөштүрчү дешип. Анан айттым, мен Болот Шамшиевке айтпай эле дедим, мындай кылбайлы, бартер. Мен Болот Шамшиевдин телефонун берейин, силер мага Чыңгыз Төрөкуловичтин телефонун бергиле, бартер кылалык. Анан алмашып, телефон алар менен эле чалдым, өзү алды. Анан бу ким деди. Мен айттым, бул Мөңгү фондунун тигүү десем эле, атым айта элек, эй Мөңгү деди. Мен сени издеп жүрбөйүмбү? Срочно кел, мен Дом кинодо отмун деди. Айлана сүйүнгөнүм айтпа. Мондай сумкам бар. Мөңгү жөнүндө китептер ошонун баары. 2-3 кагазым бар бирок. Анан учкан бойдон келдим. Отуруптур. Анан ошол жерден айт деди. Айтып бердим. Ошондон паспортун алды, мына деди. Тез бар, мен кетем азыр деди. Ал деди, ацкы серт кылып алып, нотариустан өткүзүп ал. Мен келем, мен келгенче ишиңди башта деди. Ушул сүйүнгөнүм, ошол бир сүйүнгөнүм эсимде, ошо паспортун ошо ксерокопияга барат, улам карайм да, улам карайм. Чын эле Айтматовдун паспорту деп, ошо киши биринчилерден болуп түшүндү. Ошо киши түшүндү. Анан ошондон кийин уже ал киши түшүнгөндөн уже түшүнүшкө туура келе баштады. Кээ бир жерлер түшүндү, толук түшүнбөдү, бирок кандайдыр бир 3% 0,2% 0,3% бир кишилер түшүнө баштады да. Бирок жалпы эл түшүнө элек болчу. Анан ошо менен бул киши көп иш кылдык. Эми мына дегенде а кишини колуман жулуп кетпеди. Ошол жылы Чыңгыз Төрөкулович өлдү. Апамды да алып кетти. 2 колум түшүп болду, шалдырап отуруп калдым. Ай, кылган иштин баары өлдү эми деп. 2008-жылы. Ошо биринчи болуп түшүнгөнүбүз Чыңгыз Төрөкулович. Чыңгыз Төрөкулович менин немемди көтөрдү, зооломду көтөрдү. Бирок экинчи ирет өзүнө айтып, сиз менин бутума болгон якор болдуңуз десем, эмнеге дейт. Ай, бул бизнесмендерге барып момундай кылбайлы десең, Чыңгыздан акча албайсыңбы деп коюшат. Сизге шылташып. А действительно мен ойлочук да, Чыңгыз Айтматов аябай бай киши экен деп. Чыңгыз Айтматовдо акча каражат болгон эмес. Көрсө ошол убакта мына Союз кезинде иштеп калдым. Булар деген союз художников, союз писателей деген болчу экен да, акча ошолорго түшүп, буларга бир какой-то гонорар берилчү экен да, айлык кылып отурушкан экен. Бул СССРдин системасы болгондо бир киши баарын баккан да. Анын келип түшкөн дүйнөлүк гонорарлар бөлүнгөн да баарына теңчи. Ошондой болуп биз кең колдогон бул нерсени биринчи. Бул Мөңгү жана айткандай, бул абдан чоң сөз кылчу тема деп ойлойм да, себеби мен таң калып отурам, сиз кандай ушул көзүңүз жетти экен деп. Биз азыр жана сөзүбүздүн арасында да айттык, биз азыр ушундай бир күнгө келдик. Ата бабаларыбыз топтогон, анан 70 жыл ошол биз жаман көрүп аткан Советтер Союзунан калган мурастарыбыздын баарын талкалап бүттүк. Керек болсо жердин 2 метр, 3 метр тереңде казылган трубаларына чейин казып, Кытайга алып барып тапшырып, анан аны жанагындай оорураак ботко болсо ийилип калчу кашыкка алмаштырып келип жашап аткан кербезбиз азыр, туурабы? Анан баары түгөндү. Сатчу эч нерсе калган жок. Жерлерди сата баштадык, үзөң когушту саттык, каркараны саттык, мүңкүртөөнү саттык. Кумтөрдү бердик. Биз жакшы билебиз, абдан жакшы билебиз. Дүйнө элинде кээ бир материктерде таза суу бул алтындан да кымбат, абадан да кымбат байлык экен. Ошол эле Африка өлкөлөрүндө бир тамчы таза сууга зар болгон элдер бар экен ушул күндө. Ал эми бизде Кудай берген Тянь-Шань тоолорунун чокуларында жаткан мөңгүлөрдү сактап калабыз деп чыкканыңыз бул бир таң калыштуу да. Бирок мен бир сиздин интервьюңузду окуп калдым. Советтер Союзунун маалында же Брежнев, же Хрущевбу атайын мөңгүлөрдү эритебиз деп көмүрдүн чаңын чачкан деп айтышат. Бул Хрущев болгон. Дың жерлерди өздөштүрүүдө суу жетиштүү болуш үчүн мөңгүлөрдү эритиш керек деп, ошондо бир
көмүрдүн упасын септирген да тезирээк атайын. Эми аларда деген баягы сабат жок да. Мисалы үчүн мындай да. Жетекчилерде деле ал турган окумуштуулардын ичинде деле бир нече ой болот да. Пока бир ойго экинчи альтернативный ой жабышып жүрөт да. Анан көп эле мындай болгондо ал убакта экология дегенди эч ким деле түшүнчү эмес. Ал ойлосо керек бечара. Кайра эле толуп калат депчи. Деп ошондо мен аны мынтип ойлойм, бул ошо кылымдын немеси го дейм, бир преступление, кылымдын преступление века, кылымдын бир кылмышы да, кылымдын кылмышы. Адамзатка каршы. Да. Сөйтүп дегенде биз мындай да. Мисалы үчүн Моңол өңүттөн карайлы да, мынакей жер бетин 50 жол муз каптаптыр да. Окумуштуулардын эмес, дүйнөлүк окумуштуулардын эсеби боюнча жер жаралгандан бери суу каптап, жана Алмуздак деген көп жолу болуптур, Алмуздактарчы. Ошонун эң кийинкиси 30 000 жыл илгери болгон деп эсептелет. Бир маалыматта. Башка бир маалыматта 12 жыл илгери болгон деп айтылат. 12 000 жыл илгери болгон деп айтылат. Анан ошондо ошо жерди муз каптаганда ошол адам калган бөлүгү, адамдын бөлүгү ушу Борбордук Азияга келип башпаанник кылган да, ушул жерге. Ушул жерди муз каптаган эмес да. Жанагы Алтайды айтып атпайбы, биздин байыркы жерибиз Алтайлыктарбыз да, биз Енисей Алтайлыктар. Ошо Алтай адам баласы цивилизациясынын алтын бешиги болгон деп эсептелет да. Азыркы Урал тоолору, Орол тоо деп коебу биздин тилде, Орол тоолору деп коет. Деп ошондо ушу Борбордук Азия деңиздердин деңгээлинен өтө бийик тургандыктан биякты муз каптаган эмес, дагы адам баласын жан сактай турган жер болуп кызмат кылып берген жер бээр. О жер. Мына бүгүнкү күнү аба ырайдын өзгөрүүсү кайра башталды да, аба ырайы өзгөрүп атат атасында. Бүгүнкү болуп аткан могу жана табигый кырсыктар, ар кандай бир мисалы үчүн мындай болуп атпайбы? Мен мынтип айтам да, жаңы пайда болгон социалдык психотиптер деп, могу биздин балдар жаңы пайда болгон социалдык психотиптер. Буга дагы эмне себеп болду? Аба ырайынын өзгөрүшү себеп болуп атат. Аба ырайы өзгөртөт баардыгын. Адам мамлекетти башкаруу эле эмес, тамак рационунан баштап жөнөкөй кылык жорубузга чейин өзгөрүүнүн астында турабыз да биз. Просто баягы бийлик ээлери эски советтик башкаруунун деминен чыга албай, күүсүнөн чыга албай, анан аяр жакшы болсо керек, ошодон кеткиси келбей, бир курсту алмаштырбай жатышат да. Бүгүнкү күнү биз тез аранын ичинде могу биздин өсүп келаткан балдарыбыздын ички тышкы муктаждыгы канааттандыра тургандай саясат жүргүзүп, кайра экономиканы бутуна коюп бербесек, эртеңки күнү булар курал кармайт да. Бул жанагы проблема отцов и детей деген, ата менен баланын проблемасы, адам баласы пайда болгондон келе аткан нерсе да. Мисалы үчүн биз мына бүгүнкү күнү ушундай акыбалга алып келип койгонубуз үчүн могу биздин балдар бизди айыптайт. Биз булар үчүн бүгүн кимбиз? Билими жок, бир арсыз, бир байкуш болуп көрүнөбүз да булардын көзүнө. Жана сыйлабай атага болгон сыйдын жоголуп атканы ушул жерден дагы бир көрүнөт да. Ошондуктан жаштар бийликке мынакей асылышып атат. Өздөрү. Алар айтып атат, силер бага албасаңар биз багабыз деп атат. Бир жолдо бир кызык жаш саясатчы келиш керек. Жаш саясатчылар деп жүрсөм, бир жакшы мындай аты жөндүү киши, эми атын айтып ал кишини неметпей эле коеюн, бир партия түзүптүр. Анан мен чакыртып жүрүптүр, барсам бир кичине балдар отурат. Булар кимдер десем, булар жанагы исполнительный совет дейт. Муну кичине балдар го десем, бул жана жаш саясатчылар ушулар. Жок, бул кичине балдар, жаш саясатчы эмес. Жаш саясатчы деген 50-60ка келип деле баа жашоонун кырын-пырын баарын көргөн, тажрыйбасы чоң кишилер болот. Кой, мен аралашпасам болбой калыптыр. Бу элди карабасак болбой калыптыр деп келген 60-70теги жаш саясатчылар болот. Саясатта жаш, бирок жашоодо тажрыйбасы бар кишилер да. Мына азыр, мына мисалы үчүн мен президенттин көп жактарын мында кубаттап келдим. Мен ушул күнгө чейин кубаттап келдим. Жанагы тиги коррупционерлер менен, тиги булар менен күрөшкөнүн, мисалы үчүн бул киши менен, далай киши менен жакалаштым мен, уруштум, түшүндүрдүм. Бирок бүгүнкү күнгө кадр саясатында кичине балдарды алып келип атканы мен өтө эле таң калтат. Эртең такыр эле талкаланып калабыз го биз. Алар кыйын. Бирөө Америкадан бүтүп келген, бирөө мүмкүн тияктан бүтүп келген, мүмкүн акчаны жасаганды билеттир. Бирок ал деген көзөмдүккө жете элек да, ал тажрыйба ала элек да. Ал балалык кылат да баары. Баланын иши эмне деп койчу эле, бапанын иши деп койчу эле. Баланын иши чала. Ошондой болот да. Алар жаман балдар эмес.
Биз жаштарды өздүрүшүбүз керек. Буларга бүтүн мүмкүнчүлүктөрдү түшүшүбүз керек. Бирок бир какой ступенькаларды басып алып чыгышыбыз керек да. Акырындан келип анан такшалгандан кийин саясатчы болуш керек да. Мына Трампты кара 70-теги киши келди. Түшүндү. Мына мисалы Кытайда, немеде, Японияда 60-тан өткөндөн кийин анан алып келет. Толук токтолгондон кийин алып келет. А Европадагы жаш саясатчыларчы, Канаданыкы, Францияныкы? Эми жаш саясатчы деген мындай да, мисалы үчүн эми. Же алардын менталитети башкабы? Мындай да. Бир өнүгүп, коллегия түшүп калган мамлекет иштетип бериш үчүн ал жерде уже бул фактор иштебей деле калат. Өнүгүп, мисалы үчүн Дордойду алалык. Мына бул киши Салымбек бутуна коюп бүт кылды, бүт служба иштеп атырды. Ал киши келбесе деле иштей берет, иштей берет. Бухгалтерия иштеп атат, службалар иштеп атат. Ошондой эле мамлекеттер, калыбына келип калган мамлекеттер иштей берет да. Ал жаштыктан теги да, анысына карабай. Мисалы үчүн Макронду алып келди, билбейм, Макрон жана кемпирин сыйлап алып келип коюшту окшойт. Бир кемпир башкарып атат, окшойт аяктычы. Бирок биз деген жаңы түптөлүп келаткан мамлекетпиз да. Биз 70 жыл болду мамлекет болгонубузга. Акыркы мамлекет туурабы? СССР болуп кирди. СССРди эгер эсепке алсак. Ошолордун кол алдында жүрдүк, көрдүк, тиги болду. Бизде да неме жок болчу да, институт президентства деген жок болчу да. Анакаев тап келди. Акаев тигинтип минтип болду. Бакиев тап келди, ал дагы тиги болду. Мындай да, биз мисалы үчүн могул тышкы факторду ойлобой эле мындай да, ушу бүгүнкү күндө жогорку кеңеште деле отургандар, азыркы бүгүн баллотироваться кылып аткандар деле минтип ойлойт да, мен эле көтөрө алам деп ойлойт да. Көтөрө алып, кантип көтөрө алат бери бирөө? Система бузук да бери. Кимди алып келбесиң, жеке чөнтөгү үчүн да, пожалуйста. Системаны бул жерге деген мындай да, мына экономикалык, саясий, тиги бүт механизмдер иштебей калганда, философиялык механизмди коюп берип, ойлонуп туруп, анан иш жасаш керек да. Мисалы үчүн мына Японияда коюп кой иштей берет алардык. Ал уже налаженный система. Кытайларда да любойдо койсоң иштей берет, службалар иштей берет. А биз жаңы калыптанып аткан, өзүбүздү тааныбай турган кезде туруп атпайбызбы? Мындай убакта тажрыйбасы мол. Тажрыйбасы мол. Бирок антейин десек, тажрыйбасы мол деген аксакалдарыбыз ушул убакыт калып келбеди. Жок, ал мындай болду. Могу мисалы үчүн, могу басып өткөн жолду биз мыйзам ченемдүүлүк катары карашыбыз керек. Өткөндү эле карап эле кекене берсек, андай иш кыла албайбыз. Бул да туура, бул да туура. Мындай да болор, болду, боёгу канды. Буга чейинки болгону мисалы үчүн мындай да, баягы безнаказанность порождает хаос деген кеп бар да. Мындай бир өтө бир маанилүү жерлерди иштегендер сөзсүз жаза алыш керек. Жазасыз да болбойт. Анан баарын жазалоо болбойт. Баарын жазалоо болбойт. Мисалы үчүн бизнесмендердин үчүн бийликке келип атат, бизнесмендер. Биз аларга бизнес климат түз бербей атпайбыз. Бизнесмендер коркконунан бийликке келип атат. Эртең бийлигим тартып алат, бизнесим тартып алат деп. Ошондуктан мындай да, бизнесмен эч качан келип туруп мамлекетти көтөрө албайт. Ал бизнесчи ой жүгүртөт. Ал ой бизнес. Мамлекетти киши башкарыш керек. Мисалы үчүн саясат менен саясатчы алектениш керек, бизнес менен бизнесмен алектениш керек. Мамлекеттик кызматкерлер жасаш керек. Мисалы үчүн кичекейинен келип мамлекетте иштеп жүргөн, мисалы үчүн 2-3 позицияда эле адис жигиттер бар да. Просто каражаты жогунан жүрүшөт. Каражаты жогунан. Анан бул система, бул биздин системага кимди алып келбесең деле бузулуп кетет. Мына түрктөр келбедиби баягы биринчи келет, абдан ыймандуу кишилер келген. Могу жана посолдор келет, Кыргызстанга келип иштеген, бир жылдан кийин босо уже акча сурай баштайт да. Сен биз өзүбүз беребиз да, өзүбүз беребиз. Өзүбүз көндүрөбүз. Мисалы үчүн бир убакыт билесизби, минтип неме чыкканда, мыйзам чыкканда, ГАИ кармаса машинеден чыкпай эле сүйлөшкүлө деп. Ошондой болчу. Анан ГАИ жөн эле кармабайт да. Биздин жарымыбыз ичип айдайбыз. Жарымыбыз окуусун бүткөн эмеспиз, кандайдыр жол эрежесин бусабыз. Анан ГАИ токтоткондо жүгүрүп барып эле акча менен учурашып атпайбызбы? Салам алейкум деп. Өзүбүз бусуп таштап атпайбызбы аларды? Ошондуктан кандайдыр бир нормаларды киргизиш керек да, мындай бир. Мисалы үчүн ушул конституция деген нерсе бале болду. Ушул биздин бир кекиртекке тыгылган бир сөөк да. Ошонун тегерегинде эле. Мындай да жалпы бир мисалы үчүн социализм кезинде бизде коммунизмди курабыз деген мүдөө бар болчу да. Мүдөө. Тилек, максат бар. Максатыбыз бар болчу. Ошол максатты ишке ашырыш үчүн биз коммунизмди куруучулардын моралдык кодекси менен жетектелчүбүз да. Жетекчи орган бар болчу.
Бүгүн биз деле эмес, постсоветтик тегиздикте. Максат да жок, жетекчи орган да жок, просто жан сактап атабыз да. Жан сактоо болуп атат. Мисалы үчүн, калкынын саны 70 миллиондон өткөндөн бул чоң мамлекет болуп эсептелет экен да, чоң мамлекет. А биз мисалы үчүн 6 миллион эл болдук, Мен гүлдөгөн Кыргызстанды көрүшүм мүмкүн, бирок 70 миллион болорубузга көзүм жетпейт. Анын үчүн дагы бир 100 жылдар керек болсо керек да. 70 миллион кыргыз болупту деп ал убакта сөпөт болуп калат болуш керек уже. Туурабы? Кеп мындай да, кеп ошол мамлекеттин байында же кедейинде же чоңунда кичекейинде эмес. Кеп ошол элдин тарыхый мартабасында да. Эмне деген эл бул? Мына Чечен деген элди кара, мындай кичинекей эл. Азыр Россия чечендерге неме төлөйт да. Мындай карап көрсөң мындай алардын субъекти, бирок чечендерге как дан төлөп аткан сыяктуу да. Эмне үчүн? Сөйтүндө ал эл мартабасын бийик көтөрүп турган эл турбайбы? Алар аксакалдарын сыйлайт экен. Мен Чечняга бардым. Мисалы үчүн бизге маршрутка түшсөң уктамыш болуп отурат го мындай. А жерде бир киргенде бүт чечен турат турбайбы ордунан? Бүт чечен турат экен. Аксакал отурмайын, ал отур деп айтмайын, отурушпайт экен. Анан экинчиден ошол аксакал. Бир чечен туура эмес сүйлөсө, момундай таягын алып салып жибергенге толук укугу бар экен. Ага бир каяш айтса ошонун ичиндегине сабап коет экен аны. Булар да аксакалын сыйлайт экен да. Үрп адатын, каада салтын сыйлайт экен. Биз ошондой касиетибизди жоготолу. Англия, бизде деле бар эмес. Еврейлер мынакей азыр конституциясы жок эле жашайт. Үрп адаты менен жашайт. Хотя даже англичандардын улуттук кийими жок. Булар немелер тегде бриттер жашаганда англо-сакстар бар, басып алган жер алардын жери эместер. Улуттук кийими жок. Бириккен улуттар. А биз деген улутпуз да. Биз деген мисалы үчүн Кытай, Орус саны менен улуу эл болгон болсо, биз байыркыбыз менен ошолор менен Кытай менен тең ата элбиз да. Эмне үчүн бизди жок кылып койбойт? Себеп дегенде биздин мартабасы бар эл болгонбуз. Манасы бар эл болгонбуз, сөзү бар, каада салты бар, үрп адаты бар эл болгонбуз. Ошол касиет бизге кайда кетти? Ошол касиетти 70 жылдын ичинде талкалаган баягы силер деген котон жара менен ооргансыңар, силер деген малсыңар деп атып. Баягы алдыңкы адамдарыбыздын баарын 37-жылы аттырып берген. Анан калганыбызды мал катары айдап алган. Мен да ушул оюңузга кошулам да, кээде ойлойм, бул тамашачы иретинде айтылган ой болуш ой. Ушул жерде мен кыстырма айтып кетейин болот. Анан ушуну мисалы үчүн орус элине тая бербеш керек муну. Системага таяш керек. Ошо биздикинде эле орустун да мыктыларын аттырышкан. Система. Жана жыгашты чапканда балтанын сабы жыгаштан дегендей. Ооба. Кыргыздын деле кээде түбүнө жеткен өзүбүздүн эле бир тууган кыргыздарыбыз болгонун тарых такыстыкта ойлоп атпайбы? Анан азыркы оюмду бүтүрүп койсом, мен кээде ойлойм да, ушул кыргыздын нукура таза кандуу таза уулдарын ошо репрессия болгондо тазалап салып жалаң кошоматчылар калган окшойт деп. Ошондой болот мисалы үчүн. Ошондон таркаган тукумдар азыр биз жок, мындай Кыргызстанды курутуп атабызбы деп кээде ойлоп кетесиң. Бул эми тамашачынын айтылган ой. Жок, могу мисалы үчүн мындай да, баягы бизди башка нукка салып, башка багыл китептерди окутуп, эми саясаттан эмне кылабыз эми? Биз кичинекей эл болгон экенбиз, ошолорго баш ийип жашаганы менен биз баягы жана башында айтып аттык, интеллектуалдык эч тутуму бийик эл экенбиз да, биз сүйрөп келатабыз да. Мисалы үчүн Алтай элдер, бул элдердин баардыгында тең ушу бизчелик эмес экен, алар уже каада салттарын, үрп адаттарын жоготуп берген. Жоготуп баратпайбы? Аттарын дагы уже орусча болуп кеткен аларчы. Мен ошолордо бар экен деп жүрсөм, алар кайра бизге келишип, силерде бар турбайбы дейт да. Биз алып келгенбиз ошонун баардыгын. Эми ошону жоготпой кармап калышыбыз керек да. Ошондуктан баягы арзубаган бир айыптар менен бири-бирибизди айыпташа бербей, бүгүнкү күнү программанын негизинде. Бүгүн могулар мен кыйратам, анан мен жол салам, анан мен ишенбеш керек, мунун баары тең болбогон нерсе. Мунун баары бийликке келүү міндет. Мен бийликке келгенде көрөбүз да, как бийликке келгенде көрөсүң сен. Сен көрсөт да мага программаң, эмне деген программаң бар, эмне кылып алып чыга аласың? Эмне планың бар? Эмне кылып алып чыгасың? Ички саясат, тышкы саясат. Сөздү ушуга бурсак да, азыр билинбей атып, бул убакыт деле бир топ өтүп калды окшойт. 1 саат кээде жакшы сөз үчүн жетишпей калат. Ошондой болсо да ушул менен аяктасак дейм да. Биз азыр эми мына быйыл 1 айдын тегерегинде жаңы президент шайлайбыз деп сиз айткандай көрбөгөндү көрдүк, эми ал өткөн өттү болуп калды. Бирок ушул акыркы жылдардагы эң жетишкендигибиз бул бийликти тынч жол менен өткөзүп берүү салтына жетип отурабыз деген гана сүйүнүч болуп отурат да. Менимче акылдуу адамдардын көпчүлүгү ушинтип эле ойлоп атат.
Сиз кандай ойлойсуз? Бул президенттик шайлоо бизге эмне берет? Биздин үмүтүбүздү актай алабы? Биз бир өзгөрүү жасай алабызбы? Мен ойлойм. Мындай да. Биз баягы Союз кезинде, Советтер Союзу кезинде деле баардык үй бүлө жакшы жашачу эмес. Бухгалтер, башкарма, тиги анан негизи мугалимдер жакшы жашаса, алардын такай айлыгы бар болсо да, айлык. А так айыл жеринде ушул жанагы жердин эмчегин эмсе, анан балдардын пособиясы менен жашашчы. Анан көп үй бүлөлөр болчу. Мындай кыйын жашаган, бирок текши окшош жашагандыктан баягы билинчи эмес дагы ошонун ичинде начар жашаган үй бүлөлөр да болот эле да. Анан бир чоң апалар болот эле ошол. Ошо чайын ал убакта илгери баягы биз илгери варенье кылганды, салат кылганды бир элек кезибиз. Анан эт түгөнүп калса эле 40 мүнөт тамак жок калчу. Эти жок болсо эле тамагы жок болчу. Эт жегичи эле экенбиз да биз. Азыр кабылдасаң баягы эмне кааласаң баары бар. Анан ошондо бир чоң апа болот эле да, мындай бир кичинекей пияласы болот эле. Ошого сүт сурап жүрөт эле да, жадашса окшойт да, карандай чай ичип берип нам менен ушу ашказаны карайгандан анан сүт эле сурап жүрчү да, анан биз кичинекей балдар баягы чукулап тийишсек, чоң апа урушат эле, андай кылбай жүр, уят болот. Алар деген да курсак ачты да депчи. Мен азыр элестетем, биздин президент ушундай да баягы дүйнөдөн тыйын эле сурап жүрөт да, тыйын эле, тигиден тыйын сурап жүрөт, мындан тыйын сурап жүрөт. Бир өзүбүз бир мындай оокат кылсак болбойбу, жан сактасак болбойбу? Биз эмне кыла албай атабыз? Саясат жүргүзүшүбүз керек да. Бизге окшогон ас эл жана 70 миллион жана айтып кетпедикпи? Алар күчүнө таянса, биз акылыбызга таяна турган эл болушубуз керек. Биз ийкемдүү болушубуз керек. Биз абдан боорукер болушубуз керек. Биз адамгерчиликтүү болушубуз керек. Биз азбыз да. Аз эл деген абдан мындай бир акылдуу болушубуз керек. Анан мисалы үчүн мындай да, согуштагы толук талкаланганына карабай, Германия менен Япония. Буларда жер байлык, кен байлык деген жок мамлекеттерде. Бутуна турду го көтөн гүлдөп кетти. Биз алтындан башка эчтекени көрбөй эле туруп алдык да. Инсулин, жанагы диабет, инсулин сайын майын болбойт да. Биздики ушу алтынды касып алмайын болбой калган окшойт да. Мен түшүнбөйм. Оокатыбыз өтпөчү деп. Мындай да, бизден кийинки муундарыбыз, балдарыбыз бар. Аларга бирдеке тыштап кетишибиз керекпи, же болбосо тиш түшкөн кемпирдин оосундай болгондой касылган жерлерди тыштап кетип калабыз. Туура. Ушундай мына геополитический ушундай жерде жайгашканбыз, биз аябай бай жашай турган мамлекетпиз. Туура саясат жүргүзүү менен. Демек, сиздин оюңуз боюнча бизде саясат, таза саясат, чыныгы саясат жок, саясатчы жок. Саясий бир интригалар гана бар. Саясий интригандар, саясий технологдор бар да. Саясат жок да. Бизде эмес. Бул постсоветтик тегиздик да жок саясат. Менимче бул туурабай. Эми Рүстөм мырза, убактыңызды бөлүп келип, оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат айтабыз. Албетте айтчу көп сөздөр дагы айтылбай калды. Бирок алдыда дагы убакыт болсо, бул сөздөрдү улантабыз деген үмүт тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сизге чоң рахмат. Рахмат.